Саламатсыңарбы? Бул тесттик суроолор 6 класстын география предметинин литосфера бөлүмүнүн жыйынтыктоочу суроолору. Анда дептериңерди алып, суроолорду жазып, шашпастан аткаргыла. Анда баштадык. Биринчи суроо. Төмөндөгү дал келтирүүлөрдүн кайсынысы туура болуп эсептелет? Мрамор чөкмө, гранит чөкмө, базальт магмалык, акиташ метаморфизмдик. Экинчи суроо. Нивелир прибору менен эмнени ченейт? Бийиктиктер айырмасын, атмосферанын басымын, жер титирөөнү, абсолюттук бийиктикти. Үчүнчү суроо. Литосфера бул биринчи варианты жердин борбордук бөлүгү, экинчи варианты жер кыртышынын үстүңкү катмары, үчүнчүсү жердин катуу кабыгы, кийинки варианты жердин аба катмары. Төртүнчү суроо. Туура жоопту тандагыла. Жердин ички түзүлүшү төмөндөгүлөрдөн турат. Атмосфера, гидросфера, литосфера. Кийинки вариант литосфера, мантия, биосфера. Андан кийинкиси термосфера жана жер кыртышы. Акыркы вариант жер кыртышы, мантия, ядро. Кийинки суроого өтөбүз. Бешинчи суроо. Жер кыртышын түзгөн тектер кандай бөлүнөт? Магма, чөкмө, метаморфизмдик. Андезит, базальт, магма. Чөкмө, кварцит, сланец. Метаморфтук, магма, вулкандык. Алтынчы суроого келдик. Жер кыртышынын кыймылдарын атагыла. Горизонталдык, вертикалдык. Кийинки вариант биосфералык, гидросфералык. Кийинкиси кылымдык, жылдык. Акыркы варианты метаморфизмдик, чөкмөлүк. Жетинчи суроо. Жер бетинин табигый күчтөрдүн таасиринен силкиниши эмне деп аталат? Цунами, вулкан, жер көчкү, жер титирөө. Сегизинчи суроо. Жер титирөөдө бир нече метрге чейин жаракка кетип, жер көчкү жүрөт. Бул канча балдык? 12 бал, 5 бал, 10 бал, 11 бал. Кийинки суроого өтөбүз. 9-нчу суроо. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң гейзер кайсы? Хаукадалур Исландиядагы. Кийинки вариант Йеллоустон Америка Кошмо Штатындагы. Андан кийинкиси Похуту Жаңы Зеландиядагы. Кийинкиси Великан Камчаткадагы. 10-нчу суроо. Рельефтин негизги формалары кайсылар? Мантия, жер кыртышы. Кийинки вариант тоолор, түздүктөр, ойдуңдар. Кийинки варианты тайга, саз. Акыркы варианты көлдөр, мөңгүлөр. 11-нчи суроо. Эң терең кобул кайсы? Тонга, Филиппин, Нансен, Мариан. Ушуну менен жыйынтыктоочу тесттик суроолорубуз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.